Бүгүнкү спорт достуктун элчиси уранын астында старт алган волейбол оюну боюнча турнир саналуу күндөрдө белгиленүүчү ата мекенди коргоочулардын күнүнө арналды. Мелдешке Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл аймагында жайгашкан жалпыга билим берүүчү орто мектептердин бүтүрүүчү класстарынын улан кыздары катышты. Мелдештин уюштуруучулары Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери ал эми демөөрчүлүк жагын Кызыл Туу айыл аймагынын жетекчилиги колго алган. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн демилгеси менен Кызыл Туу айыл аймагынын демөөрчүлүгү астында жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту болтурбоо, жаш өспүрүмдөргө карата ар кандай жогору кырсыктардын катталышын азайтуу максатында жана окуучуларды, мектеп окуучуларын бири-бири менен достугун чыңдоо максатында спорт достуктун элчиси алыштагы иш-чараны өткөрүп жатабыз. Бул иш-чара райондун аймагында мындан ары дагы уланат. Волейболдук аянтчада топ сүрүп жаткан мектептердин бүтүрүүчү улан кыздары жана аларды коштоп келген эже агайлары Мелдеш өтүп жаткан Ажимат Матиев атындагы номер 76 жалпы билим берүүчү орто мектептин спорт залынын заманбап үлгүдө курулгандыгын белгилешип, мекен сакчыларынын күнүнө карата өтүп жаткан волейболдук турнир жогорку деңгээлде өткөндүгүн айтышты. Биз Төрөбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен келип отурабыз. Биз аябай жакшы даярдандык. Буйруса, бүгүн 23 февралдагы ата мекенди кургоо күнүнө карата ушундай оюн иш-чара болуп атат. Ошого жакшы даярданып келдик. Буйруса утабыз деген ойдобуз. Биздин мектепте спортко болгон көз караш өтө жакшы. Мен өзүм да как директор катары мурун физкультура институтун бүткөнмүн. Спортко өтө кызыгамын. Ошол үчүн мен дайым ушул мектепте спорттук мероприятиялар, иш-чаралар өткөрүлүп турат тынымсыз. Спортко өтө кызыгабыз. Тоок оюнунан орун алган орто мектептеги турнир күндүн шашке убактысында башталып, тең баранга чейин улантылды. Жыйынтыгында кыздар арасында биринчи орунду Рыскулбек Чанаков атындагы орто мектептин волейболчу кыздары жеңип алышты. Экинчи орун Хамракул Кенжаев атындагы орто мектептин кыздарына ыйгарылса, үчүнчү орунду Ордобек Муратов атындагы мектептин бүтүрүүчү классынын кыздары ээлешти. Ал эми уландар арасында Кызыл Сеңир айылындагы Рыскулбек Чанаков жана Жаңы Ачы айылында жайгашкан Зулум Жамашев атындагы орто мектептердин волейболчу мырзалары мыкты болушту. Жергиликтүү мектептин оюнчулары байгелүү 3-чү орунду багындырышты. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Сузак району.